İlim iki türdүү болот. İlmu şaria, şariat din ilimi, ilmul vaqi, жашоонун илими, саясаттын илими. Жашоо эмне бар экенин билиш керек. Кандай мектептер бар, кандай агымдар болуп атат. Бүгүнкү реалдуулук. Түшүнүңүзбү? Биз кимбиз, кандай маскаптабыз? Мисалы үчүн, китептен окуп, китеп башка, жашоо башка болуп калышы мүмкүн да. Жашоо менен китепти бири-бирине ылайыктап билдириш керек деген сөз да. Мисалы үчүн, биздин Жалал Абад шаарында кайсыл мечиттер жакшы, кайсыл аалымдар бар, кайсыл дамылалар нито жакшы эмес. Мисалы үчүн, кандай туура эмес жамааттар бар, кандай туура жамааттар бар. Түшүнүктүүбү тууганым? Мечиттердин маскабы кайсыл, ошолорду билип туура түшүнүш керек. Кандай жаман агымдар бар. Биздин жашообузда реалдуулукта болуп аткан проблемаларды, жаман жакшы нерсени билиш керек. Кайсыл мектеп жакшы, кайсыл мектеп жаман, каяка апарып берсек болот, кайсыл адамдар жакшы, ким балага дос кылсам болот. Ушуга окшогондор деген сөз, урматтуу бир тууганым. Bismillahirrahmanirrahim. Atam akkordeon oynoп тойлордо жүрөт, күнөө эмеспи? Анан аккордеон алып биздин магазинде саттырат, ошол бизге адалбы дейт. Сиз атаңызды эмес, өзүңүздү жана балаңызды ойлоңуз, атаңызга дуа кылыңыз. Макулбу? Сиз өзүңүздү жана балдарыңызды ойлоңуз, ошолорго дуа кылыңыз, атаңызга дуа кылыңыз, иншалла бардык ордуна келет. Урматтуу бир тууган, дароо эле муну мен андай мындай деп айткан менен маселе дуа кылдыңыз бирок атаңызга деген сөз. Кээ бир адамдар атасына барып үйрөт чоң ата болуп алат. Анын кереги жок. Эгер сиз башка бир жака даават кылсаңыз, ниет кылсаңыз, атаңызга Кудай Таалам дааватчы жиберет. Атага айткан оор маселе, урматтуу бир тууганым. Мен базарда иштейм, констовар жана оюнчуктар сатабыз. Зекеттин өлчөм билиш үчүн ар бир товарды санап чыгыш керекпи? Өтө майда нерселер көп. Анан кардарларыбыз бир бар, кичине ошолорду келишип, анан зекетибизди чыгарышыбыз керекпи? Карыздарыбыз бар. Өтпөй калган товарларыбыз менен зекет берсек болобу дейт. Зекеттин эң жакшысы менен бергиле деп айтылат го. Үйлөнөм деп дуа кылып коесузбу? Зекетти болжолдоп чыгарасыз. Эгерде зекетте бирөөдө карызыңыз болсо, карызды бер десеңиз дароо бере турган болсо, дароо чыгарасыз. Эгер дароо бере албай турган болсо, карызды төлөгөндөн кийин 1 жылдыкын бересиз. Мисалы үчүн карыз 3 жыл алып жүрдү. 3 жылдан зорго төлөдүбү, ошол берген жылдыкын төлөсүз, калгандыкын төлөбөйсүз. Ал эми бар товарыңыздан, урматтуу бир тууганым, болжолдоп чыгара бересиз. Кичине көп кылып берсеңиз, нур үстүнө нур, берген Кудайга жагыптыр дейт. Анан ошо саткан товарыңызды зекет берсеңиз болот. Өтпөй калган оюнчуктарыңыз бузук эмес болгон болсо, апарып жанагыдай балдар үйүнө, башкаларга апарып берсеңиз, же ооруканда ооруп аткан бейбечелердин балдарын апарып колдоруна кармасаңыз, ошол да зекет көтө берет. Өзүңүздүн товарыңыздан зекет берсеңиз болот. Сөзсүз түрдө тыйындан бериш шарт эмес. Шам намазга акыркы рекетке кошулуп калсаң, 2 рекетти толукташ үчүн 1 рекет окуп, аттахият 2 рекет толукташ үчүн 1 рекет окуп, аттахиятка отуруп, кийин 2-чи рекетти окуш керекпи же 2 рекетти окуп, аттахиятка окула? Экөө тең туура боло берет. Шамга келдиңиз, 1 рекет уюп калдыңыз. Имам салам берди. Туруп дагы 1 рекет кошуп, аттахиятка отурсаңыз дагы болот, урматтуу бир тууганым, же туруп 2 рекет окуп туруп бүтүрсөңүз дагы боло берет. Түшүндүңүзбү? 2 түрү тең дурус боло берет. Сакалды өтө узун кылбай, кыскараак кылып жүрсөм болобу? Азырынча жашмын, чоңойгондо узун кылсам болобу дейт. Эми сакалды узун кылсам болобу, кыска кылсам болобу? Сакал койгондордун сакалын карап кое бербейсиңби? Көрүнүп турат бардыгы. Ана эмне сага ошондо айтыш керек болобу. Ошондо көрбөсөң анда укканың сага кандай болот? Мен кичине кезимен кекештенем. Мечитте амалдарда отурам. Дааваттарга чыгып турам. Бирок шам баян анан бирөөгө даават бергенден кыйынчылык туудурат. Мен унчукпай эле кызмат кылып жүрсөм болобу? Же сөзсүз тилим менен даават беришим керекпи? Эми тили менен даават тилге жараша болот, урматтуу бир тууганым. Телевизордо жүрөт бир европалык аял тили сүйлөбөйт экен. Мусулман болуптур. Анан Куран жаттаптыр. Bir Arap interi olат, Kur'an okusa Fatiha'nı tuğra okuyalmaydı. Hep de okup görüp otat. Minti bolcoldu son Fatiha'nı okşat otat da. Yani tuğra okuş kıyın özü çö. Anan oşol ayal davet kılıp 10 adam Müslüman boluptur. Söyley almaydı. Öz Avrupalık, Arapça bilmeydi. Müslüman bolğon. Kur'an, Fatiha, İhlas Suresi çalap çattağan okup beret. Bunday bir buldurut da okuyup da.
Аны кайталап окусаң Куранды ката окуган болуп каласың да. Жакшылап окусаң Куран окуп атканы билинет. Ошол дават кылып, мындай кылып атып. 10 адам мусулман болуптур. Сеники болсо жазганың баягы 4 кагаз окудук, айтматов болуп кетти, роман болуп кетти сеники. Мына 4 тең сенин суроң, мына 4 кагаз. Сенин суроң көрдүңбү? Сеники жомок болуп кетти биякта. Ошон үчүн сен дават кыла бер. Тилиңе уялсаң жаз сен. Жазуучу өнөрүң бар экен биякта мынакей.